Сиз Исага жаңы ишенип калган адам менен акыркы жолу качан сүйлөшкөнүңүздү эстей аласызбы? Ал адамдын Исаны Теңирим жана куткаруучум деп чын жүрөктөн кабыл алганын, анын күйүп жанганын көрүп ичиңизден, эй, анча деле күйүп жанбасаңчы, ишенимдеги жашоо деген ой эмес. Кантсе да биз кадимки реалдуу жашоодо жашап жатабыз деп ойлогон чыгарсыз. Же балким ичиңизден ал адамга: мен да бир кезде ушундай болчумун. Мен да бир кезде баарын таштап, баарын берип, Кудай мага эмне айтса, ошонун баарын кылууга даяр элем. Кудай сөзүнө, бир туугандар менен мамилелешүүгө жана сыйынууга ушунчалык суусап турчу элем деген чыгарсыз. Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар, Кудайыбыздын тынчтыгы силер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен алгачкы сүйүүңө кайтып кел деген темада сөз бөлүшөбүз. Биз карай турган текст Аян китеби 2-бөлүм 1-аяттан 7-аятка чейин. Анда эмесе келгиле мен менен бирге Аян китеби 2-бөлүм 1-аяттан 7-аятка чейин карайлы. Бул Эфес жыйынга жазылган кат. Эфестеги жыйындын периштесине мындай деп жаз: оң колунда 7 жылдыз кармап турган жана 7 алтын чырактын арасында басып жүргөн Теңир мындай дейт: мен сенин иштериңди, эмгегиңди, чыдамкайлыгыңды, бузулгандарга чыдай албастыгыңды, элчи эмес болушса да өздөрүн элчибиз деп эсептегендерди сынап көрүп, алардын жалганчы экенин аныктаганыңды билем. Сен көп нерсени башыңдан өткөрдүң, сенде чыдамкайлык бар, менин ысымым үчүн иштедиң, чарчаган жоксуң. Бирок мени сага айта турган бир нааразычылыгым бар. Сен биринчи сүйүүңдү таштап койгонсуң. Ошондуктан кайсы жерден жыгылганыңды эстеп тобо кыл да, мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер. Эгерде андай кылбасаң, тобо кылбасаң, анда мен сага жакын арада келем да чырагыңды ордунан алып таштайм. Бирок сенин Николайдын окутуусун жолдоочулардын иштерин жек көргөнүң жакшы. Алардын иштерин мен да жек көрөм. Кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Жеңген адамга Кудайдын бейишинин ортосундагы өмүр дарагынын жемишинен даам таттырам. Бул үзүндү албетте Эфес жыйынына жазылган. Бирок анын башка жыйындарга да тиешеси барбы? Эгерде тиешеси бар болсо, анда кандай тиешеси бар? Ооба, тиешеси бар жана түздөн-түз тиешеси бар. Анткени 7-аятта кимдин кулагы бар болсо, ал рухтун жыйындарга, бул жакта Эфес жыйынына деп айткан жок, бирок рухтун жыйындарга, бардык жыйындарга эмне деп айтканын уксун деп жазылган. Демек, Эфес жыйынга жазылган каттын бардык мезгилдердеги жана бардык жыйындарга түздөн-түз тиешеси бар. Бул үзүндүнү, бул 7 аятты 5 бөлүккө бөлүп карасак болот. Негизинен ушул 7 жыйынга жазылган ар бир катты ошо 5 бөлүккө бөлүп карасак болот. Бирок азыр биз Эфес жыйынга жазылган катты 5 пунктка бөлүп карайбыз. Биринчи пункт, биринчи бөлүк. Бул Машаяктын сүрөттөлүшү 2-бөлүм 1-аятта. Экинчи пункт. Бул жыйынга, Эфес жыйынга карата айтылган мактоо сөздөр, мактоолор. 3-чү пункт. Бул жыйынга айтылган ашкере сөздөр, жыйынды ашкерелөө сөздөр. 4-чү пункт. Жыйынга айтылган эскертүү жана насаат сөздөр. Жана 5-чи пункт. Жеңгендерге берилген убада. Келгиле биринчи пунктты карайлы. 2-бөлүм 1-аятта Машаяктын сүрөттөлүшү. Бул биринчи пункт. Ал жерде эмне дейт? Машаяк жөнүндө эмне деп айтылган? Оң колунда 7 жылдыз кармап турган жана 7 алтын чырактын арасында басып жүргөн Теңир мындай дейт. Демек, 2-бөлүм 1-аятта ушундай сүрөттөлгөн, жана 1-бөлүм 13-аятта, 16-аяттарда дагы ушундай эле сөздөр айтылган. 1-бөлүм 13-аятта, бул жакта дагы 1-бөлүмдө дагы Машаяктын сүрөттөлүшү. 13-аятта 7 чырактын ортосунда адам уулуна окшогон бирөө туруптур дейт. 16-аяттын 1-бөлүгү. Анын оң колунда 7 жылдыз бар экен. Анан 1-бөлүм 20-аятта дагы кызыктуу сөздөр жазылган. Бул сөздөрдү Иса Теңир айтып атат, жаканга көрсөтүп атат. Менин оң колумдагы сен көргөн 7 жылдыздын жана 7 алтын чырактын жашыруун сыры мындай.
7 жылдыз, 7 жыйындын периштелери. Ал эми сен көргөн 7 чырак 7 жыйындын өзү дейт. Демек чырак же башка котормодо шамдал деп которулган, Кызыл Инжилде шамдал деп которулган. 7 чырак, 7 шамдал бул 7 жыйындын өзүн билдирет экен. Анан экинчи бөлүм 1-аятта ошол 7 чырактын, 7 шамдалдын же анын мааниси 7 жыйындын арасында басып жүргөн Теңир. Демек Иса Теңир 7 жыйындын арасында басып жүрөт, алардын арасында басып жүрөт. Бул биринчи пункт. Экинчи пункт жыйынга айтылган, Эфес жыйынына айтылган мактоо сөздөр. Эфес жыйынга айтылган мактоо сөздөр аян 2-бөлүм 2-аяттан 3-аятка чейин жана 6-аяттарда. Мен сенин иштериңди билем дейт. Мен сенин иштериңди билем. Бул фраза ар бир жыйынга ушинтип айтылган. Мен сенин иштериңди билем. Эфес жыйыны мен сенин иштериңди билем. Смирна жыйыны мен сенин иштериңди билем. Тиатира жыйыны мен сенин иштериңди билем. Ар бир жыйынга айтылган сөздөр. Иса ар бир жыйындын, ар бир адамдын, ар бир машаякчынын иштерин билет. Андан жашыруун эч бир сыр жок. Мен сенин иштериңди, эмгегиңди, чыдамкайлыгыңды, бузулгандарга чыдай албастыгыңды, элчи эмес болушса да өздөрүн элчибиз деп эсептегендерди сынап көрүп, алардын жалганчы экенин аныктаганыңды билем. Демек, Эфес жыйынынын жакшы жактары, алардын иштери бар экен. Эмгеги, талыкпас эмгеги, чыдамкайлыгы, ушунчалык чыдамкай, бузулгандарга чыдай албастыгы. Демек, жыйында бузулган адамдар болсо чыдай албай аларга чара көрүшкөн. Элчи эмес болушса дагы өздөрүн элчибиз деп жалган окутууларды айырмалап билип, аларды аныктаганыңды билем дейт. Демек, ал жакта туура окутуу болгон. 3-аятта сен көп нерсени башынан өткөрдүң, сенде чыдамкайлык бар. Демек, машаяк үчүн көп нерсени башынан өткөрүптүр. Машаяк үчүн чыдамкайлык бар. Машаяктын ысымы үчүн иштедиң, чарчаган жоксуң дейт. Демек, алар жакшы жактары көп жакшы жактары бар экен. 6-аятта бирок сенин Николайдын окутуусун жолдоочулардын иштерин жек көргөнүң жакшы. Алардын иштерин мен да жек көрөм дейт. Демек, ушундай жакшы сапаттары, жакшы иштери жана машаяк үчүн чыдамкайлыгы, кылып жаткан эмгектери бар экен. 4-аятта ашкерелөө сөздөр айтылган. Бирок менин сага айта турган бир нааразычылыгым бар дейт. Ушул бардык жакшы иштерин көрүп, бирок бир нааразычылыгын Кудай жашырып койгон жок. Анткени бул абдан маанилүү. Сен биринчи сүйүңдү таштап койгонсуң дейт. Эфес жыйыны ушунчалык сонун иштерди кылып, бирок эң негизги нерсени, биринчи сүйүүсүн таштап коюптур. Анан 4-пунктта жыйынга айтылган эскертүү жана насаат сөздөр. Ошондуктан кайсы жерден жыгылганыңды эстеп, тобо кылда, мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер. Эгерде андай кылбасаң, тобо кылбасаң, анда мен сага жакын арада келем да шамдалыңды ордунан алып таштайм. Демек, ушундай эскертүү жана насаат сөздөр, багыт берүүчү сөздөр айтылган. Анан акыркы 5-пунктта жеңгендерге берилген убада. Кимдин кулагы бар болсо ал рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Жеңген адамга Кудайдын бейишинин ортосундагы өмүр дарагынын жемишинен даам таттырам. Демек, биз басым кое турган нерсе бул 2-бөлүм 4 жана 5-аяттар. Сен биринчи сүйүүңдү таштап койгонсуң. Ошондуктан кайсы жерден жыгылганыңды эстеп, тобо кылда мурун жасап жүргөн иштериңди жасай берди. Эфес жыйыны биринчи сүйүүсүн таштап койгон. Бул эң негизги көйгөй болгон. Эфес жыйыны үчүн кандайдыр бир үмүт, кандайдыр бир жардам же кандайдыр бир калыбына келүү мүмкүнчүлүгү бар беле? Бул аяттардан кандай калыбына келүү мүмкүнчүлүк же үмүт берүүчү сөздөрдү көрө алабыз? Биз дагы Эфес жыйыны сыяктуу биринчи сүйүүбүздү таштап коюшубуз мүмкүн экен. Эгерде сиз биринчи сүйүүңүздү таштап койгон болсоңуз, анда сиз үчүн кандайдыр бир үмүт, кандайдыр бир жардам же кандайдыр бир калыбына келүү мүмкүнчүлүгү барбы? Ооба, биз үчүн, сиз үчүн жана мен үчүн жардам жана калыбына келүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул үмүт, бул жардам 5-аятта жазылган. Ошондуктан кайсы жерден жыгылганыңды эстеп, тобо кылда мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер дейт. Бул 5-аяттагы
этиш сөздөр, кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн маанисин тереңирээк түшүнө алышыбыз үчүн биз грек сөздөрдүн маанисин карап көрүшүбүз керек. 4-аяттагы таштап койгонсуң, биринчи сүйүңдү таштап койгонсуң, таштап коюу деген сөз бул калтыруу, бул өткөн чакта бир белгисиз мезгилде болгон кыймыл аракетти билдирет экен. Бул таштап коюу, бул кыймыл аракеттин чындап эле аткарылгандыгын баса белгилөө үчүн колдонулат. Сүйлөп жаткан адамдын ою боюнча чындыкка туура келген, эч шек туудурбаган нерселерден кабар берет. Демек, биринчи сүйүңдү таштап койгонсуң деген өткөн чакта чындап болгон окуяны билдирет экен. Мисалы, Эфес жыйыны биринчи сүйүүсүн таштап койгондугу Кудайдын ага болгон нааразычылыгын жараткан. Демек, болгон окуя бир нерсени өзгөрттү. Өткөн чакта, өткөн жашоодо болгон окуя бир нерсени өзгөрттү. Эфес жыйынынын биринчи сүйүүсүн таштап койгондугу Кудайдын ага болгон мамилесин өзгөрттү. Башкача айтканда, Кудайдын ага болгон нааразычылыгын жаратты. Экинчи, жыгылуу деген сөз бул кулоо, чалынуу. Бул бир мезгилде болгон окуяны, бүткөн буйрук ыңгай этишти билдирет экен. Мурда тез аткарылып, натыйжасы азыркы учурга чейин созулуп жаткан кыймыл аракетти билдирет экен. Андан кийинки сөз эсте. Эстөөгө чакыруу. Бул учур чакта негизги мамиле буйрук ыңгай. Бул мааниси бир аздан кийин эмес, же эртең эмес, азыр кылууга мүмкүн болгон өтүнүчтүү буйрукту тапшырманы аткаруу. Мисалы, кайсыл жерден жыгылганыңды бир аздан кийин же эртең эмес, азыр эсте дейт. Демек, кайсы жерден жыгылганыңды бир аздан кийин же эртең эмес, азыр эсте деген буйрук сөз. Анан акыркы эки сөз бул тобо кылуу жана жасай бер деген сөз. Тобо кыл деген сөз бул ойду өзгөртүү, ой жүгүртүүнү өзгөртүү, же таптакыр башкача ойлонуу. Мурда мындай ойлоп жүргөн болсом, азыр мен таптакыр башкача ойлонуп калдым дегендей. Демек, жана жасай бер деген сөз дагы буйрук ыңгайды билдирет экен. Бул эки сөз дагы эсте, үч сөз. Эсте, тобо кыл жана жасай бер. Мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер деген сөз. Бул буйрук сөз, буйрук ыңгай сөз. Бир аздан кийин эмес, мунун мааниси бир аздан кийин эмес, же эртең эмес, эртеңкиге калтырбаш керек деген маанини билдирет. Бир аздан кийин эмес, бирок азыр кылууга мүмкүн болгон өтүнүч, буйрук жана тапшырманы аткаруу. Демек, бир аздан кийин эмес, же эртең эмес, азыр тобо кыл. Бир аздан кийин эмес, же эртең эмес, азырдан баштап мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер дейт. Демек, биз үчүн үмүт, биз үчүн жардам. Бул кайсыл жерден жыгылганыбызды эстеп, тобо кылып, мурун жасап жүргөн иштерибизди жасай берүү. Теңирдин бул буйругун аткарбай коюунун натыйжасы кандай болот? Эгерде биз аткарбай койсок, анын натыйжасы кандай болот? Эгерде андай кылбасаң, Кудай айтат, тобо кылбасаң, анда мен сага жакын арада келем да шамдалыңды, чырагыңды ордунан алып таштайм дейт. Чырагыңды ордунан алып таштайм деген эмнени билдирет? Кызыл Инжилде чырагыңды, шамдалыңды ордунан жылдырып салам дейт. Бир орундан экинчи орунга жылдырып салуу деген маанини билдирет. Аян 1-бөлүм 20-аяттан чырак же шамдал бул жергиликтүү жыйын экенин көрдүк. Демек, жергиликтүү жыйындын ордунан башка жерге жылдырып салам деген маанини билдирет экен. Бүгүнкү күндө бир туугандар Эфес шаарынын калдыктары гана калган. Ал шаар биздин замандагы 15-кылымда толугу менен талкаланган. Ал азыр Эфес шаарынын жашоочулары 15 километр аралыктагы башка шаарга көчүрүлгөн экен. Демек, ал шаарда азыр эч ким жашабайт, толугу менен талкаланган. Машаякчынын алгачкы сүйүүсү кантип көрүнөт? Кандай деп ойлойсуз?
машаякчынын биринчи сүйүүсү кантип же эмнеден көрүнөт? Балким биздин Кудай үчүн кылган жыйындагы кызматтарыбыздан же иштерибизден көрүнөбү? Балким биздин тайманбастык менен Иса жөнүндө күбөлөндүргөнүбүздөн, жакшы кабар айтканыбыздан көрүнөбү? Балким биздин туура окутуубуздан, жалган окутууларды айырмалай билүүбүздөн көрүнөбү? Кандай деп ойлойсуз? Эмнеден көрүнөт? Кантип көрүнөт? Аян 2-бөлүм 2-3 аяттарда жана 6 аяттарга ылайык Эфес жыйыны ушул жогоруда айтылган нерселердин баардыгын кылып келген эмес беле? Келгиле ыйык жазуудан машаякчынын биринчи сүйүүсү кантип көрүнөрүн карап чыгалы. Марк жазган жакшы кабар 12-бөлүм 30-31 аяттарда мындай дейт. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүң менен жана бардык күч кубатың менен сүй. Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Демек, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен сүйүү, жан дилиң менен сүйүү, бардык күч кубатың менен сүйүү, бүт түшүнүң менен сүйүү жана өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүйүү бул улуу осуят. Биринчи Жакан 5-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин. Исанын машаяк экендигине ишенген адам Кудайдан туулган. Ким Кудайды сүйсө, ал Кудайдан туулгандарды сүйөт. Мына Кудайды сүйүү деген, ким Кудайды сүйсө, ал Кудайдан туулгандарды дагы, бир туугандарын дагы сүйөт. Эгерде Кудайды сүйүп, анын осуяттарын аткарып жатсак, анда Кудайдын балдарын сүйүп жатканыбызды билебиз. Демек, Кудайдын осуяттары бул бири-бириңерди сүйүү, Кудайдын балдарын сүйүү. Кудайды сүйүү деген анын осуяттарын аткаруу, кыйын эмес. Демек, Кудайды сүйүү бул анын осуяттарын аткаруу, ал эми Кудайдын осуяты бири-бириңерди сүйгүлө дейт. Жакан жазган жакшы кабар 15-бөлүм 10-аятта мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Демек, Кудайдын осуяттарын аткарганыбыз биз Кудайдын сүйүүсүндө жашап жатканыбызды билдирет. 1-Жакан 2-бөлүм 15-16 аяттарда бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Ким бул дүйнөнү сүйсө, ал адамда атага болгон сүйүү жок. Анткени бул дүйнөдө болгон нерсенин баары дене кумары, көз кумары жана турмуш тиричиликтеги текебердик. Булар атадан эмес, бул дүйнөнүкү. Демек, бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйүү Кудайга болгон сүйүүнү жоготот. Же болбосо машаякчы бир кезде Исага жаңы ишенип калганда, ушунчалык Кудайды сүйүп, ушунчалык Кудайга сыйынып, ушундай Кудайга жакын болуп, кызмат кылып жүрүп, 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин ушул дене кумары, көз кумары, турмуш тиричиликтеги текебердикке кирип кетсе, бул дүйнөнү сүйүп кетсе, анда ал биринчи сүйүүсүн таштап койгон болот экен. Жакып 4-бөлүм 4-аятта дагы ушуга окшош аят жазылган. Бузуктук кылуучулар, бул дүйнө менен болгон достук Кудайга каршы кастык экенин билбейсиңерби? Бул дүйнө менен дос болууну каалаган адам Кудайдын душманы болуп калат дейт. Демек, бул дүйнө менен болгон достук алгачкы сүйүүнү таштап койгондук. Кудайга каршы кастык. Анан 1-Корунтуктар 13-бөлүмдө бул сүйүүнүн оодасы, сүйүүнүн туу чокусу жазылган. Корунт жыйыны дагы Кудайга ушунчалык рухтун жөндөмдүүлүктөрү менен пайгамбарчылык, тилдерде сүйлөө, керемет жышаандарды көрсөтүү жана башка ушундай рухтун жөндөмдүүлүктөрүнө ушундай кызганыч менен алар кызмат кылышкан. Аларда ушундай жемиштер болгон. 1-Корунтуктар 12-бөлүм жана 14-бөлүмдөр рухтун жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө айтылат. Ал эми 13-бөлүм анын ортосунда ушунун туу чокусу. Эгерде сүйүү жок болсо, кандай гана рухтун жөндөмдүүлүктөрү бар болсун, алар эч кандай пайдасы жок экендиги айтылган. Бул бөлүмдү кыскача карайлы. 1-Корунтуктар 13-бөлүм 1-аятта мындай дейт. Эгерде мен адамдын жана периштенин тилдери менен сүйлөй алсам, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен зың эткен жезмин жана шыңгыраган коңгуроомун дейт. Эгерде мен адамдын ушундай чечендик, аратарлык жөндөмдүүлүк менен мен сүйлөсөм, керек болсо мен периштенин тили менен сүйлөсөм, бирок менде сүйүү жок болсо, анда
бул жөндөмдүн эч кандай пайдасы жок. Мен зың эткен жезмин, шыңгыраган коңгуроомун дейт. Экинчи аятта, эгерде мен пайгамбарчылык кылсам, бардык сырларды билсем, толук билимге ээ болсом, тоону ордунан жылдыра ала тургандай ишенимим бар болсо, бирок менде сүйүү жок болсо, анда мен эч ким эмесмин дейт. Үчүнчү аятта, эгерде мен мал мүлкүмдүн баарын таратып берсем, денемди отко таштоого даяр болсом, бирок менде сүйүү жок болсо, мунун баары пайдасыз дейт. 4-аяттан 8-аятка чейин сүйүүнүн сапаттары, агапе сүйүүсүнүн, шартсыз Кудайдын сүйүүсүнүн сапаттары жөнүндө айтылат. Сүйүү чыдамдуу, сүйүү боорукер, сүйүү көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт, адепсиздик кылбайт, өз пайдасын көздөбөйт, ачууланбайт, кек сактабайт, адилетсиздикке кубанбайт, чындыкка кубанат, баарын жаап коет, баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт. 8-аятта сүйүү эч качан токтобойт. Пайгамбарчылыктар айтылбай калат, тилдер сүйлөнбөй калат, билимдин кереги жок болуп калат. Бирок сүйүү эч качан токтобойт дейт. Мына ушундай сүйүүнүн сапаттары, Кудай менен болгон мамилебизде жана бирибиз менен болгон мамилебизде сүйүүнүн ушундай сапаттарын көрсөтсөк, анда бизде Кудайдын сүйүүсү бар. 13-аятта ал эми азыр үчөө бар: ишеним, үмүт, сүйүү. Бирок сүйүү баарынан жогору. Мына эмне үчүн Кудай Эфес жыйынын ашкерлеп жатат. Эмне үчүн ага сен биринчи сүйүүңдү таштап койгонсуң? Ошондуктан кайра кайрылып кел биринчи сүйүүңө. Алгачкы сүйүүңө кайрылып кел, сенде мүмкүнчүлүк бар деп атат. Эмне үчүн? Анткени сүйүү баарынан жогору. Анткени Кудай өзү сүйүү жана Кудайдын осуяты бири-бириңерди сүйгүлө дейт. Демек, Эфес жыйында дагы бардык жөндөмдөр, бардык кызматтар, бардык иштер жана кереметтер болгон. Бирок алар биринчи сүйүүсүн таштап коюшкан. Буга чейинки билген чындыктардан сиз өзүңүз жөнүндө жана өзүңүздүн жыйыныңыз жөнүндө эмнени билдиңиз? Сиз дагы же сиздин жыйыныңыз дагы Эфес жыйыны сыяктуу биринчи алгачкы сүйүүнү таштап койгон жоксузбу? Элчилердин иштери китеби алгачкы жыйын кандай болгондугун сүрөттөйт. Келгиле бул үзүндүлөрдү карап чыгып, биринчи сүйүү жөнүндө эмнеге үйрөнө аларыбызды карайлы. Элчилердин иштери 2-бөлүм 41-аяттан 47-аятка чейин. Ошондо анын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алгандар сууга чөмүлдүрүлүштү. Ошол күнү аларга 3000ге жакын киши кошулду. Алар элчилердин насааттарын угушчу, бири-бири менен баарлашышчу, нан сындырышчу жана сыйынышчу. Ар бир адамда коркунуч бар эле. Иерусалимде элчилер көптөгөн кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жатышты. Исага ишенгендердин баары чогуу болушчу, бардык нерселерин ортого коюшчу, бардык мүлктөрү менен жеке менчиктерин сатышып, акчасын бардыгына, ар биринин муктаждыгына жараша бөлүп беришчү. Күн сайын ибадатканада чогуу болушчу, үйлөрдө нан сындырып, кубаныч менен, таза жүрөк менен тамактанышчу. Кудайды даңкташчу, бүт эл аларга жакшы мамиле кылчу. Теңир болсо жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты. Бул үзүндүдө алгачкы шакирттер, биринчи машаякчылар Исага жаңы кайрылып калганда алардын кылган иштери. Күн сайын алар ибадатканада үйлөрдө чогулушчу. Күн сайын алар элчилердин насааттарын угушчу. Алар күн сайын бири-бири менен баарлашышчу. Алардын ортосунда бир ой, бир максат, бир тилек, биримдик бар болчу. Анан алар колунда болгон мүлктөрүн муктаж болгондорго беришчү, жардам беришчү дейт. Ушуга окшогон дагы бир үзүндү элчилердин иштери 4-бөлүм 32-аяттан 35-аятка чейин. Исага ишенгендердин көпчүлүгүнүн ой тилектери бир эле. Эч ким өзүнүн мүлкүн меники дечү эмес. Алардын бардык нерсеси ортодо болчу. Элчилер болсо Теңир Иса Машаяктын өлүп кайра тирилгендигин зор кайраттуулук менен күбөлөндүрүп жатышты. Баарынын үстүндө Кудайдын зор ырайымы бар эле. Алардын эч кимиси эч нерсеге муктаж болчу эмес. Анткени менчик жерлери же үйлөрү барлардын баары аларды сатып, сатылган нерсенин акчасын алып келип, элчилердин колуна тапшырышчу. Андан ар бир адамга муктаждыгына жараша берилчү. Демек, алгачкы машаякчылар, Исага жаңы ишенип калган машаякчылар, алар кылган негизги 4-5 нерсе бул алар күн сайын Кудайдын сөзүн угушчу жана сыйынышчу. Күн сайын алар ибадатканада жана үйлөрдө чогулушчу.
Күн сайын алар бири бири менен баарлашышчу жана нан сындырышчу, алардын ой тилектери, максаттары бир болчу жана аларда биримдик болчу, жана алар бири бирине жардам беришчү. Муктаж болгондорго алар жардам беришчү. Демек, ушул үзүндүлөрдүн негизинде кандай деп ойлойсуз? Биринчи сүйүүнү таштап коюу деген эмне? Биринчи, Кудай сөзүнө жана сыйынууга болгон суусоонун, чаңкоонун жоктугу. Суусоо жана чаңкоо деген сөз бул сезим же каалоо эмес. Сезимдер, каалоолор өтүп кетет. Сезимдер, каалоолор жок болгон учурда дагы Кудай сөзүн изилдеп окуйм, сыйынам деген чечим, мына ушунун жоктугу. Экинчи, Кудай менен жөн гана баарлашуунун, анын эркин издөөнүн, анын эркин аткарууну каалоонун жоктугу. Үчүнчү, бир туугандар менен баарлашууга болгон каалоонун, суусоонун, аракеттин жоктугу. Төртүнчү, адамдарга, өзгөчө ишенимдеги бир туугандарга кам көрүү, жардам берүү каалоосунун жоктугу. Ортодогу биримдиктин жоктугу. Башкаларга Иса жөнүндө күбөлөндүрүү, жакшы кабар айтуу каалоосунун же аракеттин жоктугу. Жана Кудайга болгон кызмат кылуу каалоосунун жоктугу. Мына ушул нерселер мен же сиз биринчи сүйүүбүздү таштап койгонубуздун белгилери. Мына ушул нерселер менде же сизде жок болсо, анда булар биринчи сүйүүбүздү таштап койгонубуздун белгилери. Бирок биз жогоруда караганыбыздай, мен үчүн жана сиз үчүн үмүт жана жардам бар. Кайсы жерден жыгылганыңды эстеп, тобокулда мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер дейт. Мурун жасап жүргөн иштер, булар кайсы иштер? Исага жаңы ишенип калганыбызда кайсы иштерди чын жүрөк менен, сүйүү менен кылып келдик эле? Булар Кудай сөзүнө жана сыйынууга болгон суусоо, чаңкоо. Кудай менен жөн гана баарлашуу, анын эркин издөө, ал эмнени жүрөгүбүзгө салса, ошону дароо аткарууга дайым даяр болуу. Бир туугандар менен баарлашууга болгон каалоо, чаңкоо, адамдарга, өзгөчө ишенимдеги бир туугандарга кам көрүү, материалдык жактан жардам берүү, башкаларга Иса жөнүндө тайманбастык менен күбөлөндүрүү, жана бирибиздин ортобузда, машаякчылардын ортосундагы биримдик. Элчилердин иштери китебинен көргөнүбүздөй, алгачкы машаякчылар да жаңы эле ишенип калышкандан кийин ушул эле нерселерди ар дайым кылып келишкен. Мына ушунун баардыгы биз Исага жаңы ишенгенибизде бар болчу. Эми мурун кылып жүргөн ушул иштерди кайрадан жандандырып, кайрадан кыла беришибиз керек. Мына ушул аркылуу биз Иса Машаяктын жыйыны биринчи сүйүүбүзгө кайтып келебиз. Ушул аркылуу биз алгачкы сүйүүбүзгө кайтып келебиз. Кудайыбыздын тынчтыгы, ырайымы жана сүйүүсү биз менен болсун. Амин.